Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Бүгүнкү чыгарылышта Москва Россия Федерациясында көйгөйлүү болуп бара жаткан бир маселени көтөрөбүз. Ал маселе эмне? Бул кадимки эле сиздердин колдонуп жүргөн Сбербанк, Тинькофф же болбосо башка карталарыңыздардын сатып алуу же ошол менен соодалашуу жолдору. Анын кандай бизге зыяндары бар, ошол боюнча сөз кылып кетебиз. Акыркы учурда ар бир картанын баасы Россия Федерациясында 15-20 миң рубль. Түшүнбөй аткандар үчүн сиздердин колдонуп аткан Сбербанк картаңыздарды 15-20 миң рубль берип, доверенность жазып алып, 1 ай 2 ай мөөнөткө сатып алышат. Анан ошол 1 ай 2 ай мөөнөттө сиздердин картаңыздар федеральный закондун 115-статьясы боюнча блокко түшөт. Ал эмне дегени, кандай рисктер бар, кандай коопсуздук жактары бар, ошол боюнча дагы бир жолу сөз кылып кетебиз. Федеральный закондун 115-статьясы. Бул статьяда биринчиси эмнелер каралат? Налоговый службадан качуу. То есть, эгерде кандайдыр бир бизнес кыла турган болсоңуздар, налогтон качып, картага акчаны которуп, обналичка кылуу. Бул биринчиси. Экинчиси, андан эң коркунучтуусу бул терроризм, экстремизмге болгон каржылоо. Этият болуңуздар, мекендештер, 15 миң, 20 миң рубльге картаңыздарды сатып, башка бирөөнүн кылган мыйзамсыз кылмыш иштери мойнуңуздарга түшүп калбасын мекендештер. Себеби Крокус окуясы болду, азыркы учурда Украина менен согуш болуп атат, ошол диверсанттар теракттык акттарды кылабыз деп аракет кылып аткан учурда батыштын, Украинанын каржылоосу сиздердин картаңыздар аркылуу кетип калбасын. Эгерде сиздердин картаңыздар аркылуу кетип кандайдыр бир теракттык акт боло турган болсо, сиздер сөзсүз түрдө жоопко тартылып калышыңыздар мүмкүн. Бул эң коркунучтуусу. Андан кийин даже в лучшем случае деп коет орустарда, эгерде картаңыздарды ишкерлер ала турган болсо, 1 айда 2 айда блок болот. Блок болгондон кийин алар сиздерге рекламасында айтып атышат, өзүбүз жооп беребиз, кайра разблок кылабыз деп. Эч качан алар сиздерге разблок кылып бере алышпайт. Федеральный закон боюнча 115-статьяда мамлекет тарабынан банк аркылуу сиздердин картаңыздар блок болгондо ар бир тыйынга чейин жооп бересиздер. Бул тыйын каяктан келди, каяктан алынды, кайсыл жака которулуп атат. Эгерде ошол налоговыйдан 2 НДФЛды же болбосо башка бир жанагы договор купли-продажаны алып келип көрсөтүп бере албай турган болсоңуздар, картаңыздар эч качан разблокировка болбойт мекендештер. Ошондой коркунучтар бар. Бирок 15 миң, 20 миң деп реклама биздин телеграм каналдарга да келип атат, өтө катуу жүрүп атат. Ал нерсеге мүмкүн болсо алданбаңыздар. 15 миң, 20 миң рубль деп кыйын ситуацияга, кыйын кырдаалга кабылып калышыңыздар мүмкүн. Ансыз деле азыркы учурда подставалар, кыйноолор өтө көп болуп атат мекендештер. Ошон үчүн тааныш билиштериңиздерге, башкаларга жеткирип коюңуздар. Мүмкүн болсо өзүңүздөрдүн картаңыздарды сатпаганга аракет кылыңыздар мекендештер. Андан сырткары 21-чи кылым болуп, цифровизациянын, интернеттин өнүгүүсү менен мекендештер, мошенниктердин, алдамчылардын, шылуундардын заманы болуп калды. Эң коркунучтуусу ушул телеграм канал аркылуу, телеграм сайттар, аккаунттар аркылуу биздин мекендештерди алдап атат. Телеграм бул, мындайча айтканда, коопсуз бир система болсо дагы, экинчи жагынан бул кооптуу бир система болуп калды. Себеби телеграм каналдар аркылуу отслеживать данныйларын билүү өтө кыйын болуп калды мекендештер. Көпчүлүк учурда биздин телеграм каналдын, Сираж Адилов телеграм каналынын ботуна келип атат. 10 миң, 5 миң рубль акчаны берсеңиздер, ошону кайра көбөйтүп берем деп. Алардын баары алдамчылар, кандайдыр бир сөздөрдү ишендирип айтса дагы, аларга ишенбеңиздер мекендештер. Акчаңыздарды которсоңуздар, ал нерсеге сөзсүз түрдө күйүп каласыздар мекендештер. Сираж Адилов телеграм каналыны биз ушул мекендештерге жардам болсун, же болбосо туура маалыматтарды, туура мыйзамдарды, алдамчыларды, башка нерселерди чыгарып туралы, убагында көрсөтүп туралы мекендештерге деп ачканбыз. Ошол себептен телеграмга кирип, Сираж Адилов мигрант деп жаза турган болсоңуздар, же комментарийга ссылкасын калтырып коебуз, катталып коюңуздар, өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар үчүн пайдалуу, керектүү маалыматтарды убагында аласыздар мекендештер. Ушуну менен биздин кыскача чыгарылыш аяктады. Каналга катталып, подписка таштап, лайк басып, комментарийга өз оюңузду калтырганды унутпаңыздар.